Сооротуучу Кудай. 19 февраль. Кечир деген сөздү ким кандай айтат? Кимдир бирөө оңой эле кечирим сурайт. Кимдир бирөөнүн оозунан кечир деген сөздүн чыгышы кыйын. Бирок бул сөздүн чоң күчү бар. Өтүп бара жатып, бирөөнүн бутун басып алып, кечирип коюңузчу деп айтып жиберсең, ачуусу кайнайын деп баштаган адамдын ачуусу тып басылат. Ал сөздү айтпаганда ачуусу менен бир тиймек. Үй бүлөдө да, достор арасында да так эле ошондой. Туура эмес кылып алган нерсе үчүн дароо эле кечирим сурайм десе, ачуу да ошол жерден басылат. Жүрөк да катууланбай, ырбап да кетпейт. Кудай алдында да кечирим сурап турганыбыз туура. Анткени биз оюбузда болобу, ишибиз менен болобу, сөз менен болобу, күнөө кетирип алабыз. Дароо ошол жерден кечир мени, Кудайым, деп чын жүрөктөн чыккан сөздөр менен жүрөгүбүздү тазалап туралы. Бул биз үчүн эле пайдалуу болот. Кудай менен болгон мамиледе да ортодо айтылбаган күнөөлөр болбогону жакшы. Кудай болсо өз сөзүндө айткандай, эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди баардык адилетсиздиктен тазалайт. Эгерде күнөө кылган жокпуз деп жатсак, анда Кудайды жалганчы кылып жатабыз жана анын сөзү биздин ичибизде жок.